Акыркы мезгилде радикализм, экстремизм деген сөздөр маалымат булактарында байма-бай айтылып, ар бирибизди чочулаткан ойго салууда. Сирия мамлекетинде болуп жаткан жараандык согуш динди жамынган радикалдуу күчтөрдүн пайда болуусуна түрткү болгон. Эң өкүнүчтүүсү бул күчтөрдүн катарын кыргыз жарандары да толуктаганы болууда. Турцияга окуганы барганмын. Илим алып, кийин биз ошол жерде башка болдорап кеткен экен, ошолорго кошулуп мен ham ушул Сирияга кетти деп ойлошду. Алдым медреседе болобуз деп, кийин может иш болуп калса ишан кылабыз деп барды эди. Ошо бизнес болсо бизнес болуп же фитна болуп атат азыр арада мусулмандар менен мусулмандар неме болуп согушуп бирип бутта мусулман өлтүрүп койгон болсо. Мен барганым себеби мусулмандарга жардам берип деп барганмын. Оякта ичкериде ушу мусулмандар менен согуш болуп атканын угуп, мен уякта мусулмандар натуру деп билип, мен илимсиздик кылганымдан, илимсиздик кылганын билгенимден кийин мен кайра кайтып келгенмин. Буга сабап менин илимсиздигим болгон. 2014-жылдан бери Сирияга Баткен облусунун аймагынан 100гө жакын Кыргызстандын жарандары кеткен. Алардын басымдуу бөлүгү Кадамжай району жана Кызылкыя шаарынын тургундары экенин тартип сакчылары аныктаган. Туура эмес жолго түшүп алганын билип кайтып келгендер да бар. Ал эми ошол эле учурда укук коргоо органдары алдын алуу иштерин да жүргүзүүдө. Баткен облусунун милиция кызматкерлери жарандардын коопсуздугун, өлкөбүздүн бүтүндүгүн сактоодо жана диний экстремисттик мүчөлөрдүн иш аракеттерин алдын алуу максатында Баткен облустук казыяты менен биргеликте иш мерчемдер иштеп чыгып, облус аймагында мектептерде, медреселерде, жогорку окуу жайларда жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен биргеликте түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатышат. Радикалдуу уюмдарга каршы укук коргоо органдарынан сырткары дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясы да 5 тараптуу иш план кабыл алып, билим берүү мекемелеринде, медресе, мечиттерде түшүндүрүү иштерин колго алган. Бул негизги биз кайсы ушул студенттер арасында жыл башында ушул коронавирус илдети киргенге чейин ушул биринчи кварталда ушул 700дөн ашык Баткен областындагы ушул мамлекеттик университеттердин студенттеринин арасында окуучу мугалимдер, студент мугалимдердин арасында ошо түшүндүрүү практикалык пландык түшүндүрүү практикалык иштерин жүргүздүк. Мындан сырткары ушул 5 тараптуу иш планынын негизинде укук органдары өзүнүн багытында жүргүзүп келатышат. Экстремизмге азгыруу аракеттери бүгүнкү күндө социалдык түйүндөр аркылуу активдеше баштады. Социалдык түйүндө тыюу салынган диний уюмдарга таандык болгон видео материалдар таркатылып жүргөн. Бул факты боюнча кылмыш иши козголуп, шектүү жаран кармалган. Ушул жылдын жай айларында Кадамжай райондук ички иштер бөлүмүнүн ыкчам тергөө тобунун тарабынан Facebook'ta ekstremizmge çakırık жасаган 45 жаштагы жаранды кармашкан. Бул боюнча бүгүнкү күндө тергөө иштери жүрүп атат. Баткен облусунун аймагында укук коргоо органдары дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясы менен биргеликте быйылкы жылы эле радикализм, экстремизм жана терроризмдин алдын алуу багытында 105 иш чара өткөргөн.